качан эле шайлоо болгондо эме болгондо эле баардыгы жүгүрүп үймө үй кыдырып келип калышат. Мен Жогорку Кеңештин депутаты Кундуз Сулаймановго жана райондун башчысы Акылбек Айлакуновичке, мэрге, зам акимге баарына жеткиргим келет да. Көйгөй бар. Көйгөй болгондо да ор коюп, канча жылдан бери айлабыз кеткенде көтөрүп да келебиз. Инвалидтерибиз бар, кары картаң, жаштар бар. Баарыбызга эле кыйынчылык болуп атат да, ушу суу маселесин көбүрөөк бизге. Менин 3 балам бар. Анын үчөөнү жолдошум жумушка кетип, суудан проблемадан кыйналабыз. Үстөн мөңгү үстөн аккан суулардан, чаркырап аккан сууларыбыз туруп, ушул жерде суусу жок, 2 километр аралыктан ташы ичет деген бул аябай чоң кыйынчылыктарды туудурат. Негизи ушул Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, бүгүн биз Токтогул шаарынын Ак жол жаңы конушуна келдик. Мына ушу Ак жондо башы бир 40 жыл таза суу ичкен жок. Мына жаңы келин болуп келген. Жаш балдар жаңы төрүлгөн. Таза сууну ташы ичкенден баштап мына бүгүн башы 70ке. Мына 40ка чыгып калды жана жаңы төрүлгөн балдар. Мына жеринде чагылдырайын. Ушул жерде жашаган тургундар өзүнүн күн сайын ыйын айтып атат. Мен жыргаганыман келген жокмун. Мына 2 ай бою кайрылышты. Мына өзүнүн оозунан угуңуздар. Кандай ушул жерде маселе ушундай курч турат. Келиңиз Сейит аке, сизден сөздү баштайлы анда. Көл алдынан чыгып келген жер биз. Мына Таласпай деген микрорайон бар. Булар 87-жылы берилген жерлер. 87-жылдан бери мына ушу келин ошондо 25-теги келин болчу, азыр 70тен ашып калды. Дагы да ташкы сүйрөп жүрөт. Суу деген жок. Жолдор болду мына эптеп кудай шуурсу жасап койду. Мектептин жери турат. Мектептин жери, больницанын жери, базардын жери, паптын жери. Булардын баарын элге бөлүп, бүт чачып жок кылып турат жерде. Анан эми ушу суу маселеси мына биз тетеги суу чыккан жердеги жерлерге ушулар деле төлөйдүр. Ошол акчаны төлөп атасыңар. Бүт төлөшөт ушулар. Анан эми ушуларга кичине эми Садыр Жапаров жана кантип ташып, Кудайга шүгүр жакшы иштеп атат. Сен чуркап жүрөсүң балам, сени деле көрүп атам, рахмат балам. Сен аркаңдагы мына окшогон жаш балдар чуркаш керек. Анан эми ушу мына жаштардын келечеги үчүн ушулардын эме мен могу 76га чыгып алган кишим үчүн ушу келечек дагы ушулар суу ташып мына келин ашып келсе 40ка чыга элек да мына 40ка чыга дагы суу ташып жүрөт. Мына кран турат, мына кран мээрде кран турат, суу чыкпайт. 2 ай болду, 2 айдан бери суу чыкпайт. Каяктан ташыйсыздар эми? Баш аягы барып ташып керек. 1,5 километр жерден ташып. 2 километр барып ташып керек. Ташып келишет. Мына үйдө турбайбы? Ташып келишет. Айдан балам мынакей ошону колдоп былтыр арыз жазып атып, көрүн жакка келип атып, ушерде суу чыгартып, ушуну эметип атып, ушерге акча котортуп, анда эркин деген жанагы жаңы келген эме болчу. Ошого ушерге 72 миллион сом акча которгон. 72 миң. Миллион дебейчи, миң. Мына ананда мына али суу чыкпайт дейм. Ошол могул азыркы турган шлангтан келген ошо 72 сомго чыгарган. Канча иштиңиздер эми? Эми ушул жерде канча киши? Жок балам. Мына жакта эч кран жок. Мына жакта бүт эле кетип башта суу токтоп кайтып кетти. Булар 12-жылы келди, биз 12-13 жылдары келдик. Мына 87-жылы келди бурдан биягы. Мына. Ошону 18-19 жашта келин болчу, мына 50-60га чыгып калды. Иван экен. Дагы да таш күтүлөр турат. О, тап келет. Мына бул сулардын жери булар. Алтындар болот. Анан эми бизге балдарым. Айланайын эме болот. Рахмат сен ушинтип эметкениңе Ташиевке, Садыр Жапаровка ушуну жеткире албасаң биз баралы. Мен арыз жазып атам, жакында Кудай кааласа аларга да жолугам мен. Бизде сүйлөшүп атам, болуп атат, мен кагазды таппай койдум, Таппай койдук. Мына мен ага да барып кат жолдоп атам. Барып мына мектеп, мына мектеп. Ушул жерде мектепке балдар 3 километр жерге сентрге барат. Сен үйүң бер жагына барат. Кечигип калышат Сентрге. Маршрутта келбейт, 2 күнгө балдар кечип ушул жерде ишке барганда. Мына келиндер ишке барат ушулардын баары. Иштен де кечигишет. Транспорт тутуму да кыйын. Кыйын. Таза суу дагы жок. Эми канчадан бери ушинтип жашап атасыздар? Мына эми Өмүр бою эле келет атмай. мына биягы биягы 40 жыл болду да. Буларга 12 жылдан бери, 13 жылдан бери эзекке. Ондан бери эле жокту 20 жыл болуп калыптыр да. Мен мерге келгенде 5 жыл болуп калды. Суу деген чындыгында жок. Бул беркел үйдөн ташып келет балдар. Кээде
Taçki менен Тетиякта ташып келет. 2 kilometr. Ооба. Анан суу маселеси чындыгында эле кыйын бизде. Суу чыкпайт, мына элдин баары эле көрүп атат. Ошо эң биринчи адамга суу керек экен да. Суусуз эчтеке жашай албайт экен. Ал эмес бак, дарагың, жаныбар бүт суу менен жашайт экен. Ошон үчүн бизге суу керек. Сиз канчадан бери ушул жерде жайланышып жашап атасыз? 5 жыл болуп калды. Көрүп атасың, жаш балдар бүт чана менен эл жактан сүтөргөчө суукка карабай, тачки сүтөрүшүп, анан суу керек экен да. Ошо суу маселесин айтып атабыз. Мен камерага тартып барсам, ошо биздикин биз ызылдагандардыкын эле барып карайт да, калган жер турат ошомойдончу. А биз болсо тачки менен барабыз да 2-3 километр жекетчи мисалы сууга. Анан мектеп маселеси. Мектепти Сейит аке, ошондо мисалы жол, мындай жол болсо, бerde бир адам жашаса, нер мектептин орду болсо, бул жерде мектептин ордун бул маңдайдагы адам чөп чабык кылып пайдаланат аны. Канча жылдан бери. Бerde айдалат, өткөн Жок, аны айдай бердим. Бирок 40 жазаш керек эле да. Жок, ошону жазай турган эле нерсе Жок, канча деген акчалар мен барам, буларга тартып турам ошо жерде. Маалымат бар да биздечи. Тартып турам ошо. Не себептен жасабайт деп биз ошого Жол калбай жүргөм да мен. Таң калып эле жүрөсүзбү? Таң калып эле жүрүп атабыз, арызды барсак карабайт. Анан эми Мэрге канча жол бардыңыз эми арыз жазып мисалы? Биз кеминде 4-5-6 жолу бардык. 2024 Мен радиода барып жүрөм дагы. Бул Сейит аке тынбай барат. Биз болсо балалуу, чакалуу адамбыз. Анан биз эми балдар чыдап эле кечке эле барып турганда эмес жаштар укпайт алат. Анан биз эч ким жок болуп атат, бертин эч ким жок. Анан дагы бир маселе, ордуларында дайыма иштебейт алар. Жок, Кабинеттери култануу, анан кийин жардамчысы болсо, ана келет, мына келет, ишке кетти деп коет. Алар болсо тойлоп жүргөн болот да, же бир жерде да ичип жүрүшкөн болот, ушундай да, ушундай эмелерин биз көрүп эле атабыз да өзүбүздүн көзүбүз менен. Анан ошол, анан айла жок, мына силерге арызданганга туура келди. Эми деген молодец. Эми Айла карап койсуң. жеткиргиле, анан кийин дагы эгер да болбосо айлабыз жок болсо дагы мындай чоңдоруна отуруп кайрылабыз да. Бул суу маселеси деген бул абдан чоң орчундуу маселелердин бири болуп эсептелинет. Бул өзүбүздүн мөңгүбүздөн аккан суулардан, чаркырап аккан сууларыбыз туруп, ушул жерде суусу жок, 2 километр аралыктан ташып үйчет деген бул аябай чоң кыйынчылыктарды туудурат. Негизи ушул 60-ка 70-ке чыгып калган энелерибиз тачка менен ташып үйөбүз деп атышат. Бул деген маселе аябай бул абдан бул орчундуу маселелердин бул эсептелинет. Жана ошондой эле мектеп деп атат. Бул сөзсүз түрдө мектеп болушу керек. Бул жерден эми кыш келатат. Кыш келсе балдар караңгыда, эртең мененкисин караңгыда чыгып калышат. Караңгыда ушул центрге барып окушат. Ушул жердин калкын, мен деле өзүм мугалиммин. Мен өзүм билем да, биз балдар кечигип калса ушабыз, эмне кечигип келдиң деп. Анан булар маршрутка тыгын болуп батпай калышат экен. Батпай ошон экинчи рейске калып калышат экен. Экинчи рейске калып кечигип барышат. Биз ал окуучуларды урушабыз, эмне кеч келдиңер деп. Каттамдарды дагы көбөйтүш керек деген менин өзүмдүн жеке оюм бар. Жана ошондой эле бул тез аранын ичинде бул мектеп салдырып, садик салдырбаса, бул жергиликтүү калктын элине аябай эле кыйынчылык туудурат экен бул нерсе. Таза суу маселеси ал биринчи маселелердин бири. Экинчи маселе ушул мектепти тез аранын ичинде бүтүрүш керек, садикти бүтүрүш керек. Бул кечкисин караңгыда чыгып калышат балдар, караңгыда жолдо кантип келатат, качан келет деп балдарын аябай кыжалаттык менен күтүшөт энелери. Мен өзүм эне катары сезип туюп отурам. Маршрутка боюнча айтып кетейин деп атам. Маршрутка эртең мененкиси окуучулар тыгын, ишке кеткенде тыгылабыз. Кечигип калат, келбей калат кээде. Анан батпай калганыбыз жөө кетебиз. Сиз өзүңүз кайсыл жакта кызмат кыласыз? Токтогул мектебинде. Ошо жака жөө бар. Мугалим болот. Бул жакта канчадан бери жашайсыз? Ушул жаңы эме түшкөндөн баштап эле жашайм. Канча 12-жылдан бери өттү, 3 жыл болду мен жашаган. Ал эми суу маселеси бүгүнкү күндө кандай сиздерде? Канчадан бери ташыйсыз? Каяктан ташыйсыз? Бул жерден суу чыкпайт. Мен могу жерде эле жашайм. Этектен алып келебиз. Өзүбүздүн көчөнүн этегинен ташыйбыз. Бул маселени күрөшүп бир чечейинден оюңуздар барбы? Кимге кайрылабыз? Сиздер келсеңиздер, анан сиздерге айтабыз. Ошо менен эле чектелип каласыз. Сен атың ким? Мэрияга барып жүрүшүп. Кенжайым. Эме, кызым, атың ким? Кенжайым. Педагогсуң да?
Uşu balаны hiç görmeydi. Uşu balık pastay toktoğun kırk yürüyor da. Uşuğa sizler yardım verin. Местный депутаттар деле билет, баарына айттык. Айланайын, башканы кылбай эле бизге суу эле алып келип берип койчу кран менен. Жок, эч ким ойлонушпайт. Жок, кайра эле унутуп калышат. Кайра эле жок, кайра эле качан эле шайлоо болгондо, эме болгондо эле баардыгы жүгүрүп үймө үй кыдырып келип калышат. Ушул сууду эле жеткирип берип койгула бизге, башка эч ким эме кылбайлы. Башка жагынан Кудай берерин унутпасын. Уга деле суу чыкпайт. Анткени силерге пайдам ошон үчүн чыкпайт деп. Бийик экен. Айтып болду результат ошолон. Кайра эле үйлөдүк мына чыкпайт пайдам деп. Кала беребиз, кайра деле барабыз, кайра деле келип. Каягы бийик. Бар, камазды апарып бирөөдүн үйүнө төгүп, акчаны алып, кайра обед ичишет. Мына, ошонун ичиндеги 2 камазды сатат элге. Мынакей, келсин мен ошондо саткан кишине айлабыз кеткенде көтөрүп да келебиз. Инвалидтерибиз бар, кары картаң, жаштар бар. Баарыбыз деле кыйынчылык болуп атат да, ушу суу маселесин көбүрөөк бизге чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Суудан кыйналдык токтоолдуктар. Ушу эски токтоолдон чыккандан бери эле мындай токтоолдуктар сууга жарыбайбыз. Таласбай, Ак Жоон деген конуштар жаңы ачылып атат. Мектеп маселеси кыйын бизде, жол маселеси кыйын, садик жок, канча километр жерден барабыз. Аларды балдарыбыз ыйлап-сыйлап, эптеп, жетелеп, сүйрөлүп, кечигип барабыз мектептерде. Ушундай маселелер көп да, ушу биздерге жардам бериңиздер. Суу маселесин айрыкча чечип бериңиздерчи, биз суранабыз, бирден бир суранып кетебиз, ушу суу маселесин чечип бериңиздер. Суудан кыйынчылык болуп атат. Суусуз адамдын өмүрү кыйын экен чындай келгенде. Бүт жашоо суу менен чечилет экен. Ушу суу маселесин чечип бериңиздер, анан калган маселелерге көңүл буруп коюңуздар, суранабыз. Менин 3 балам бар. Анын 3 жолдошум жумушка кетип, суудан проблемадан кыйналабыз. Биз аябай дегенде. Ошону чечип бериңиздер, суранам. Мектептен да кыйналабыз бизчи. Мисалы, мен ошо 4 жыл болду келгениме. 4 жылдан бери мусордун акчасын төлөйм, суунун акчасын төлөйм. Ансыз төлөй койсом, пособияң бербейм дейт. Мисалычы, мен пособия албай калам. Үчөнөчү. Эмне себептен аны беришпейт, таң калбайм. Ошон үчүн анан суу болгондо барып болот эле деп мен деле чырылдайм, бирок тилим угушпайт менин. Ошондо сиз ташы ичкен дагы сууга мен ошого жетпейм, мисалы сууга жетпейм мен, мисалы 3 балам менен сууга барайынсам жетпейм мен, мисалы сууну алып кел десем кызым макуш көтөрүп келе албайчы. Үчөтөн кыз киши мисалы. Аларды суу алдыра албайм мисалы. Эже так азыр мына ташы ичкен боюнча суроо берейин. Жооп бериңиздер. Ташы ичип атат, бирок сууга төлөп атасыз. Канча киши башына үй бүлөгө эмнеге деп суроо берем, Канчадан төлөй ошону? Каярдан? Канчадан төлөйм? Мен киши башына 45 тан төлөйм. Таш ичкен сууга. Мен пособияга барган, канча бала болсо ошого. Кайрылуунун жыйынтыгы менен мен Жогорку Кеңештин депутаты Кундуз Сулаймановго жана райондун башчысы Акылбек Айлаконовичке, мэрге, зам акимге баарына жеткиргим келет да. Көйгөй бар. Көйгөй болгондо да ор коюп, канча жылдан бери, мына канча жаш, канча ошол жерде ташылган тачканын дөңгөлөгү сынган, канча ый, канча уруш талаш, ушунун баардыгы мынакей жетишсиздик, тарчысыздыктын айынан келип чыгып атат. Бизде инфраструктура ошон үчүн өнүкпөйт. Ошон үчүн мен талап кылам, мына элдер атайын чакырды. Биз маселени кабыргасынан коюп, буну парламентте жаңыртышыбыз керек. Мына келе жаткан азыр 2-чи фазадагы акчаны ылдам жылдырыш керек. Элдер мына айтып атат, келгенден, төрөлгөндөн баштап мына өлгөнгө чейин суу ичпей калды. Үйүндө жанагы ваннага түшүп, жана кир жуучу машина менен жууп, бул кыял болуп калды адамдар үчүн. Бул Токтогул шаар статусун алды. Ал эми өзүңүздөр угуп атасыздар. 2 километрге суу ташып, анан кийин ошол ташып келген суусуна дагы акча төлөп атат деген, бул бир дагы өлкөдө мындай болбосо керек. Эми Африка өлкөлөрүндө албетте бар, бирок мөңгүгө толгон, тоонун аразында сууга мол, мына Токтогулда 4 суу куят. Ошондо дагы сууга жетпей чырылдап эл ыйлап атат. Урматтуу тургундар, жашоочулар, мен колдон келишинче мына жеткирип атам. Мына чечүү жолдорун издейбиз. Мына бул кайрылуудан кийин Жогорку Кеңештин депутаты. Мына депутаттар шаардык кеңештеги.
Башка мэр, аким баары келип сиздерди күн сайын соротуш керек. Алдагачтык кылат. Ал эми майда барат мынакей жанагы маршрутка толуп кеткен шагыл маселелер ал мэрдин колунда эле иш. Жок дегенде ошо менен мен ойлойм сиздерди ыраазы кылып турат деп. Ошондуктан күтөбүз. Баарыбыз күтөбүз, чагылдырабыз, реакциясын күтөбүз алардын. Эгерде иштебей турган болсо, кыймыл аракет кылбай турган болсо, президентке бул маселени жеткирбей турган болсо, арыз жазып, кат жазып, алар ыйлап бир кайсы бир телеканалдардан кайрылуу кылбаса, сиздерге түшүндүрүү иштерин кылбаса, аларды кетириш керек. Макулсуздарбы? Кетириш керек.